Кетирген акчаларды мамлекеттен урдаган, мамлекет келтирген зыяндардын бардыгын ордуна төлөйсүңөр. Биринчиден өзүңөрдүн мал мүлкүңөрдөн төлөйсүңөр, экинчиден өзүңөрдүн түрмөдө жатканыңар менен төлөйсүңөр. Все будете находиться в тюрьме. Я лично буду контролировать. Жыл башында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамы катаалданып, күчөтүлгөн тартипте уланууда. Анын алкагында бир катар кызмат адамдары кармалып, камалганы менен коррупция ушул күнгө чейин тыйылбай келүүдө. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бир нече министрлер жана мамлекеттик кызмат жетекчилери менен мына ушул маселенин алкагында өткөргөн кезектеги жыйында билдирди. Ага транспорт, айыл чарба министри, салык кызматынын төрагасы, чек ара кызматынын жетекчиси жана бир катар кызматкерлер катышты. Биздин мамлекетибиздин чек арасында болуп аткан коррупциялык элементтерге biz bir neçe жолу сигналдарды берип токтотуу боюнча маселе козгогонбуз. Жетекчилерге да жеткизгенбиз. Бирок ошол коррупциялык схемалар дагы деле уланып атат. Уланганда да өтө ийгиликтүү болуп уланып кетти. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, мамлекетибизде коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мыйзамдардын өзгөрүүсүнүн негизинде 21 январдан 2025 жылдан баштап коррупциялык элементтерге, коррупциялык кылмыштарга болгон мыйзамдын татаалдыгы күчөгөн. Бирок ошого карабастан, аны көзгө илбестен, ушул айрыкча мамлекеттин чек арасында иштеген биздин мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүндө коррупциялык элементтерди көбөйтүшкөн. Биздин башка айлабыз калган жок. Бир жолу айттык, эки жолу айттык. Бирөкөн апарып камадык. Бирөкөн алып барып предупреждение бердик. Болбоду, токтободуңар. Атайын кызматтын башчысынын айтымында коррупциялык элементтер өзгөчө салык кызматы, транспорт, айыл чарба министрлигинде чек ара кызматынын кызматкерлери арасында басымдуулук кылууда. Ал УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам иликтөө иштеринин алкагында маалым болгон. Мындан улам алдыда жемкорлукка каршы күрөшүү мыйзамынын алкагында коррупция көп катталган кызмат жетекчилери да жазага тартылат. Ал эми аларга кандай чара көрүлөт? Алдыда мамлекет башчы менен сүйлөшүүдөн кийин маалым болот. Мамлекетибиздин мыйзамдарын көзгө илбедиңер. Бул ошол жерде иштеп аткан кызматкерлер. Ал эми жетекчилер болсо, ошого жараша чара көрө албадыңар. Бул салык кызматы, транспорт министрлиги, чек ара кызматынын жетекчилиги жана айыл чарба министрлиги. Ошого жараша сиздер чара көрө албадыңыздар. Жетекчилерге карата болгон кандай чара көрүү боюнча мен урматтуу президентибиз менен сүйлөшөм, представлениени беребиз. А дальше президентибиз өз чечим кабыл кылат. Ал эми бул жерде катышып олтурган, ошол жерде иштеген мамлекеттик кызматкерлерди бүгүн баарыңарды камакка алабыз. Баарыңардын ишиңер боюнча толук 2 ай, 3 айдан бери жүргүзүлүп аткан биздин ыкчам наблюдениелерибиздин результаты чыкты. Силер кайсы маалда, кимден, канча акча алып аткансыңар, кандай груздарды өткүзүп аткансыңар, жана ошол груздардан канчадан акча алып кимдерге передавать этип аткансыңар, кайсыл М-банк менен, кайсыл электрондук кошелектер менен акчаларды алып аткансыңар, жана кимдин атынан каяк которуп аткансыңар, бардык схеманы биз алып чыктык. Эми мунун бардыгын тергөө кызматы иш алып барат. Ал эми УКМК тарабынан коррупцияга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Чүй облусунун Чалдабар автожол көзөмөл өткөрүү жайларынын иш зонасында мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери, чек ара кызматынын аскер кызматчылары, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери алдын ала биргелешип сүйлөшүүсү аркылуу уюштурулган коррупциялык схема аныкталган. Ошондой эле транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери сырттан товарларды мыйзамсыз импорттоо боюнча коррупциялык схеманы түзүшкөндүгү маалым болгон. По результатам проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Коррупция», установлено, что граждане Кыргызской Республики Жекченин Нуркалович Талантович, Шамилулу Кудайберди, депутат местного кеңеши села Чалдабар, Тунтеев Канат Эсенкулович и гражданин Республики Узбекистан Тулашев Элиарбек Нематилляевич зарегистрировали компании ОСО ДТ Джорго и ОСО Радиант в целях осуществления незаконного импорта товаров из стран участниц ЕАЭС с поддельными документами.
которые систематически передавали в виде взятки денежные средства сотрудникам указанных государственных органов посредством пополнения интернет-кошельков М-банка и в наличной форме для дальнейшего сокрытия контрабандного ввоза товаров Кыргызской Республики. 18 сентября 2025 года Надекшенов и Этулашев по результатам следственных оперативных мероприятий были задержаны, от которых получены неопровержимые доказательства имеющейся коррупционной схемы контрабанды товаров, в том числе систематического получения денежных средств со стороны должностных лиц, в том числе в отношении 7 сотрудников налоговой, 6 военнослужащих пограничной службы, 7 работников фитосанитарной службы Минсельхоза и 4 работников весегабаритного контроля Минтранса. Указанная коррупционная схема заключалась в том, что так называемые толкачи брали у фактических владельцев груза от 1500 до 200 тысяч долларов США за одну единицу большегрузного транспорта для ввоза товара по поддельным документами с фиктивными данными, используя свои фирмы ТД-Джорго и Радиан. При этом размер незаконного вознаграждения между должностными лицами государственных органов варьируется от 5000 до 700 тысяч сомов. По полученным данным с пункта пропуска Чалдавар автодорожный, должностными лицами государственных органов ежедневно собирается до 80 тысяч сомов. Действием указанной коррупционной схемы бюджету республики нанесен многомиллиардный ущерб. Кроме того, поступают аналогичные сведения об имеющихся коррупционных фактах в зоне деятельности других контрольно-пропускных пунктах, таких как Акжол автодорожный и Актилек автодорожный на территории Чуйской области. Андан соң башкы чекис жемкорлукка байланыштуу катуу чараларды көрүү үчүн УКМКнын тийиштүү кызматына тапшырмаларды берип, анын негизинде коррупцияга жол берген бир да кызматкер жазасыз калбастыгын эскертти. Ар бирине катаал мыйзамдын чегинде коррупциялык элементтерге жасалганына жараша статьяларын коесуңар. Ар бири катаал мыйзамдын чегинде өзүнүн жазасын алыш керек. Уктуңузбу? Бирөөсү жазасы калбаш керек. Эч ким эч кандай бул ишке кийлигише албайт. Кийлигиштирбейсиңер. Мына мен турганда. Уктуңарбы? Камчыбек Ташиевдин айтымында буга чейин аталган кызматкерлерге бир нече жолу эскертүү бергенине карабай, тескерисинче жемкорлук менен алектенүүсүн уланта берген. Мындан улам аларды жыйын залынан кармап алып кетүүнү буйрду. Что думаете, на вас не будет управы? Будет еще управа. Еще какая управа будет? Каждого из вас отправят в тюрьму. За то, что вы, игнорируя закона, наносите ущерб государству. Я несколько раз предупреждал вас, несколько раз говорил, несколько раз просил, несколько раз отправлял людей, даже несколько раз ваших коллег арестовывал. Но вы не перестали этим заниматься. Вы наоборот, вы начинаете больше этим коррупционным схемам заниматься. Вы день за днем наносите многомиллионные, миллиардные ущербы в бюджет страны. Поэтому, ребята, өзүңөрдөн көргүлө, уктуңарбы? Мен силерге айткам, өзүңөрдөн көргүлө. Бала чакаңар бар, ата энеңер бар, тууган уруктарыңар бар. Ошого карабастан силер мыйзамды тоготпостон ойлодуңар окшойт. Ушундай болуп жүрө берет. Ташиев айтып койду, эсине чыгып калды, болду деп. Нет. Мен айттым, предупреждение еттим, бирок биз иштеп атканбыз. Мына биздин акыркы 3-4 айдан бери иштегенибиздин результаты чыкты. Ушул аталган сотрудниктердин бардыгын бүгүн под стражу возьмите, так как по отношению к нему у меня есть информация по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий по совершению преступлений коррупционной направленности. Хорошо? Бүгүнөн баштап есть у вас есть эмелер даярбы, машиналарыңар барбы, автобус барбы, спецназ барбы, чыгаргыла камагыла. Андан сырткары мындан ары коррупциялык схемаларды түзөп, жемкорлукту улантып жаткан ар бир кызматкерлердин үйлөрү тинтүүгө алынат. Мамлекетке келтирген зыянды толугу менен төлөп берүүдөн сырткары жазасын катаал режимде абакта өтүшөт. Алар атайын кызмат башчысынын көзөмөлүндө болот. Всех военнослужащих, всех тех, которые здесь стоят, руководители, сегодня же уволить. Сегодня же уволить за причастность к коррупционной схеме. И бардыгын, ушулардын барын алып барып туруп, следствие, Токтогонов, бүгүн под стражу возьмите. Сейчас прям
отсюда, чтобы отсюда никуда они не уехали. И сегодня же начинаете проверять их дома, обыски в каждом доме, где они работают, в каких офисах они ходят, с кем они разговаривают, все делать, все оперативные мероприятия проводите в полном объеме. Ни в коем случае никто ни на кого не надеется. Суқтыңару тұрғанда. Ешкім месел решен белгілеген. Біреуден жардам күтем деп ойлап оғылаған. Сілерге жардам бір ғана кім береді? Мыйзам жардам береді. Совместно с следственными органами полностью проверит каждого сотрудника, работающего на КПП Чалдавар. Проверьте их дома, в каких домах они живут, сколько времени они работают на этих постах, с каких постов они переведены, в других постах сколько времени они работали, на каких машинах они ездят. Фактически, они, может, машины, дома, может записать на кого-нибудь другого, а может пользоваться сами фактически. Вот это все проверьте. Проверьте полностью. Полностью конфисковать все имущество. Перечень конфискации заведите. Дома родственников, близких, на кого они оформлены. Так как они там нанесли государству многомиллиардный ущерб в бюджет нашей страны. Теперь этого не будет, ребята. Вы думаете, что на вас не будет управа? Андан соң Камчыбек Ташиев бүгүнкү жыйында кармалган кызматкерлердин жетекчилерине кайрылды. Анын ичинде транспорт жана коммуникация министрине акыркы эскертүү берди. Урматтуу жетекчилер, көрүп атасыңар ситуацияны. Да? Канча жолу мен ушул боюнча силерге суранып айттым эле. Так? Канча жолу ушул боюнча мен силерге предупреждение бердим эле. Бирок силер азыркыга чекти эч кандай чара көрбөдүңүздөр. Чара көрбөдүңөр. Может быть, это вам выгодно? Может, руководителям это выгодно, чтобы там существовала такая коррупционная схема? Может, вам тоже припадает от этих сумм? А? Силерге деле может ошол акчаны алып келип берип аткандар. Мүмкүн силерге ошол жерде ушинтип коррупционный схема иштеп турганы силерге ыңгайлуу болуп аткандар. Алар ошол акчаларды топтоп күнү түнү менен. Может, силерге алып келип берип аткандар. Биз бул жагын текшере элекпиз. Ачыгын айтайын. Биз бул жагын текшере элекпиз, бирок бул жагын дагы текшеребиз. Ошондон силер ушуну иштешиңер керек эле. Дагын да иштегилеген. Бул бир эле посту карадык биз. Бир эле Чалдавар автодорожный постун карадык. Мындайлар көп. Мен Абдыкерим Карыбекович, сизге бир нече жолу айттым. Достук посту боюнча бир нече жолу айттым. Түштүктөгү. Так? Жана Кадамжайдын посту боюнча бир нече жолу айттым. Бирок до сих пор чара көргөн жоксуңар. Имейте в виду. И это относится всем, уважаемые руководители. Отырыңыз. Урматтуу жетекчилер, уктуңарбы? Всем это относится. Посмотрите, ребята, борьба идет всерьез. Это не просто так. Это не просто так, чтобы там, как ранее было, что-то сказали, что-то говорили, потом забыли, для прессы сказали. Нет, борьба будет очень жесткая. Борьба с коррупцией будет очень жесткая. Несмотря ни на какие регалии, заслуги или каких-то там родственных или близких связей какие-либо руководителями. Так, по Министерству транспорта, Абсата, сен боюнча да маалымат бар, айтып коеюн. Я прямо скажу. Так, мына кечеги жасалып аткан жумуштардан, подрядчиктерден уже арыздар түшүп атат. Биз Министерство транспортанын жетекчилерине акча бергенбиз деген арыздар түшүп атат. Не дай бог это подтвердится, посажу в тюрьму. Уктуңбу? Сени мен ойлоп болгонум, мени аяп коет экен деп. Эч кимди аябайм мага. Мага баары бир азырчы. Мага баары бир. Если мен сени түрмөгө отургузсам, анда башка жетекчилер унчукпай спокойно иштеп калышат. Эскерте кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюп, документ 1-январда күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга шектелип кармалгандарга жаза күчөтүлүп, коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей албайт жана абактан акча төлөп кутула албайт. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.